Бишкекте жаш жигит сабалып өлтүрүлдү. Кылмышка шектүү делип 19 жаштагы Бишкек шаарынын тургуну кармалды. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Бишкекте жаш жигитти сабап өлтүргөн кылмышка шектүү кармалды. Борбор калаанын Ленин райондук ички иштер бөлүмүнөн билдиришкендей, 16 майда саат 1:30 чамасында Ат Басара көчөсүндөгү үйлөрдүн биринин жанынан белгисиз адамдар 21 жаштагы жаранды сабап кетишкен. Кийинчерээк жигит алган жаратынан улам каза болгон. Аталган факты боюнча ден соолукка атайлап оор залал келтирүү негизинде кылмыш иши козголгон. Кылмышка шектүү катары 19 жаштагы жаран кармалды. Ал Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына камалды. Учурда тергөө амалдары уланууда. Иран авиакырсыктан каза болгон президенти менен коштошууда. Ирандын Тайбриз шаарында тик учак кырсыгында каза болгон Ирандын президенти Ибрагим Раиси жана ирандык делегациянын дагы 7 мүчөсү менен коштошуу зыйнаты башталды. Соңунда каза болгондордун сөөгү салынган табыттар баш калаанын мечитинде окула турган жалпы эскерүү намаз үчүн Тегеранга жөнөтүлөт. Раисинин сөөгү кичим экени мешхетте имам Реза мавзолейине коюлат. Кырсык 19 майда Ирандын президенти расмий делегация менен Азербайжандан тек учак менен кайтып келе жатканда болгон. Урматтуу Москвадагы мекендештер, сиздерге таза жана оригинал документтер керек болсо, сиздерге Абдуталип мырзаны сунуштайбыз. Алдыңыздарда турган бардык документтерди бат жана таза жасап берет. Регистрация 3 айга, 9 айга, продление 3 айга, 9 айга таза жана ишеничтүү базасына жооп берет. Аманатка кыянат жок. Связь жана WhatsApp номер +7 916 044 66 24. Кызматыңыздарда Абдуталип. Пакистандын премьер-министринин орун басары жана тышкы иштер министри Мухаммад Исхакдар Кыргызстанга келди. Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдиргендей, ал өлкөгө кыска мөөнөттүү иш сапар менен келди. Буга чейин Мухаммад Исхакдар Кыргызстандын медициналык мекемелеринде дарыланып жаткан пакистандык жарандарды көрүүгө ниеттенип жатканын айтылган. Мындан тышкары министрлер кабинетинин жана тышкы иштер министрлигинин өкүлдөрү менен жумушчу жолугушуулар өткөрүлөт. Булак баракелди. Фергана облусунда мектеп директору окуучу кызды сабады. Фергана облусунун Бувайдин районундагы чет тилдерди окутуу боюнча адистештирилген мектептин директору жолугун чечүүдөн баш тарткан 7-класстын окуучусун сабады. Окуя 17 майда болгон. Кыздын атасы Кунуз басылмасына билдиргендей, учурда кызы мектепке баргысы келбей жатканын айтууда. Өзбекстандын балдар акыйкатчысы Сурайо Рахманованын айтымында, ал күнү 14 жаштагы кыз алгебра сабагында классташтарынын бири менен урушуп кеткен. Окуяны териштирүү үчүн барган директор кыздын эмне себептен классташы менен урушуп кеткенин жана эмнеге диний жоолук салынып алганын сурап, аны чечүүнү талап кылган. Кыз жоолугун чечүүдөн баш тарткандан кийин директор аны сабаган. Учурда Бувайдин райондук ички иштер башкармалыгы тергөөгө чейинки текшерүү иштерин жүргүздү. Облустук мектеп жана мектепке чейинки билим берүү башкармалыгынан бул окуя териштирилип жатканын билдиришти. Булак Назар Ньюс.